Урматтуу мусулмандар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, инсан өмүрү убакыттан турат. Ал эми биздин жашоо мөөнөтүбүз, өмүрүбүз, убактыбыз биз дүйнөгө келгенде берилген. Биз аны күн сайын сарптап, жоготуп баратабыз. Кимдир пайдаланат, кимдир өмүрүн бекерге өткөрүп зыян көрөт. Бул жашоодо өмүрдү текке кетирип, пайдасыз, максатсыз, үмүтсүз калуудан Аллах сактасын. Пайгамбар мусулман бул колу менен да, тили менен да башка мусулмандарга зыяны тийбегени, сиздердин жакшыңар элге пайдаңар тийгениңер деген. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жакшылыкка жана таквага жардам бергиле, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Олилардын бири ислам үммөтү бул дүйнөгө жакшылык ургун чачканы келген деп айткан. Биз үммөтпүз, биз элбиз. Жакшылыкта жана таквада бири-бирибизди колдоого, жардамдашууга тийишпиз. Кайдыгерлик, кенебестик бир жеке адамдын эмес, бүтүндөй бир элдердин, мамлекеттердин кыйроосуна алып келет. Ата үй бүлөсү жөнүндө, жетекчи колунда иштеген жумушчулары жөнүндө, падыша мамлекет, эли жөнүндө жоопкер. Бүгүн Кыргызстан эли бири-бирин жектебей, көр албастык кылбай, кайдыгер болбой, бөлүнбөй биригүүгө муктаж. Демек, элдин келечеги, бактылуулугу анын биримдигинде. Ал эми жакшылыкта туура жол, туура багытта бириксе гана кайра бөлүнбөйт. Ислам дини үммөткө, адамзатка, коомго зыяны тие турган жаман зыяндуу иштерге каршы. Пара, коррупция, акты кара деп бериш үчүн, же караны ак деп бериш үчүн мыйзамды бузуп, мыйзамсыз жол менен иш бүтүрүү үчүн туураны бузук деп, туура эмес ишти дурус деп берүү үчүн берилет. Ал эми паракор ошол харам иштердин баарына ыраазы болуп пара алат. Анан бул иштин акыбетинде бүткүл эл чоң зыян көрөт. Бул канчалык көбөйүп, канчалык жогору кызматтагы адамдарда болсо, коомго ошончолук зыяны да чоң болот. Ошондуктан бул илдеттен коомубуз, бийлигибиз тез арылбаса, акыбети оор болот. Коррупциянын мындан да жаман көрүнүшү бар. Бул мамлекет кызматкерин мамлекеттик мүлккө кол салуусу. Элдин мүлкүн, мамлекеттин байлыгын талаптануу да эң чоң күнөө иш. Коомдун өнүгүүсүн артка тарткан дагы бир көрүнүш бул аманатка кыянат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатка кыянат кылынганда кыяматты күткүлө деди. Сахабалар аманатка кыянат кылуу кандайча болот деп сурашты. Пайгамбар, эгерде иштер өз ээлеринен башкага, иштин ээси болбогон, иштин көзүн билбеген адамдарга тапшырылганда аманатка кыянат болот деди. Бул кыянаттардын эң чоңу коом үчүн, мамлекет үчүн эң зыяндуусу. Ал эми мындай кылмышты жасоого бир гана ыймансыз, эки жүздүүлөр, мунафыктар жөндөмдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүнүн мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берип аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген. Урматтуу мусулман элим, Аллах күнөөлөрүнөн кайтып тообо кылуучуларды жакшы көрөт. Пайгамбар адам баласынын баары ката кылуучу, ал эми ката кылуучулардын жакшысы тообо кылуучу деди. Ошондуктан күнөө каталарыбызга кайтып, бул күнөөнү кылбайм деп тообо кылалы. Аллахым эл журтубузду түрлүү апааттардан, бөөдө кырсыктардан, дабасы жок оору сыркоолордон өзү сактасын. Элибизге биримдик, ынтымак берсин. Баарыңыздарды жакшы тилек максаттарыңыздарга жеткирсин. Мамлекетибизге өсүп өнүгүү насип кылсын. Ал эми Садыр Жапаров азыр отурган кылмыш иши бул башка кылмыш иш. Бул башка кылмыш иш. Бул боюнча сиз күнөөлүү экенине ынанасызбы? Жанында жүргөн киши катары. Себеби дегенде мен буга ынанбаймын. Себеби дегенде Садыр ошол кылмыш ишин буган мындай жабыштырып атышат. Бирок ошол кылмыш болгондо, кылмыш болгон маалда Садыр ал кылмыштын жанында болгон эмес. Садыр ал кылмышка тиешеси болгон эмес. Садыр ал кылмышты башкарган эмес. Эгер кылмыш болсо дагы, так, ал такыр эле башка жакта болгон. Муну ошол сен ошо башка жакта туруп муну башкаргансың дегендей бир мисал менен камап коюшту да. Так.
Бирок ошол жерде башкаргандык муну эч кандай бир күнөөлөрү, далилдери болгон эмес. Райым сурап кайрылганына карабастан бошотпой аткан эмне? Эми муну Атамбаев камаган да, ошо убагында. Билесиз да, балдарын сабап жүрүп камаган. Эми ладно, ал камалды. Эми азыр жаңы бийлик келбедиби? Жаңы бийлик келбедиби? Так. Биз өзүбүз шайлаган, биз чуркаган, биз аракет кылган, биз сүйгөн жаңы бийлик келбедиби? Ушулар ушуну бир мындай объективный караш керек эле да. Андан бери канча саясатчы түрмөдөн чыкты. Мен санап берейин. Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков, Кубанычбек Кадыров жана башка бир 10-15 жакты саясатчы түрмөдөн чыкты жаңы бийликтин тушунда. Эмне болуп чыгышты? Бири мунапыска илешип чыкты. Бири жаңы кабыл алынган кодекстин, кылмыш кодексинин негизинде жаңы жагдайлар менен чыгышты. То есть баары чыгышты. Мына кече күнү дагы бир бала чыгыптыр, Арпачиев деген. Баягы $100,000 взятка алып, анысы далилденип, ошонун негизинде бул 10 канча дагы жылга, мен азыр эсимде жок. 10 жыл, 15 жылга камалып, коррупция, взяточество менен колго түшкөн адам камалып, ошол кече дагы алдаган чыгыптыр. Эмегечи, камактан чыгыптыр. Бирок Садыр чыкпай атты. Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Эмнеге? Бирок ошол эле мезгилде Алла Таалам Садыр Жапаровдун мойнуна өтө оор сыноолорду берди да. Мына Айштабыз өттү. Садыр Жапаровдун атасы өттү. Садыр Жапаровдун апасы өттү. Мен ушуларды эстегенде жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлайт да. Кээде эркек болуп турсам дагы, кээде өзүм дагы ыйлап жиберем. Андан кийин башканы айтпайын, Садыр Жапаровдун чырактай болгон 23-24 жашка чыккан Дастан уулу өттү. Бул не деген ташбоордук? Бул не деген тагдырдын ташбоордугу? Ушулга бир адамдык мамиле кылып туруп, ушунчалык бул бала сыноого кабылды. Эми биз пенделер Алла Тааланын сыноосуна кабылды. Эми биз пенделер буга колдон келген жардамыбызды берейли деп туруп жардам кылып коюшпады да. Мен бир нече жолу кайрылдым. Бир нече жолу сурандым. Андан сырткары Садыр мына өзү ырайым бериңиз деп жападан жалгыз Садыр гана жазды. Ырайым бериңизчи мага, мен чыгайынчы депчи. Ошону дагы мен барып суранып жүрүп жаздырдым. Садыр, жаз досум. Жаз. Бала чакаң кыйналды. Мына тууган уругуң кыйналды. Сен өзүңдү ойлобо. Өзүңдү эле ойлой бербе. Мейли сени бирөөлөр жаман айтсын, ай бул ырайым сурап чыкты десин, башка десин, жазчы, чыгып алчы деп барып жаздырдым эле. Андан бери, ал жазгандан бери мына 6 ай убакыт өттү. Ошонузду карап элек. Же отказной келген жок? Жок, биз чыгарбайбыз, биз ырайымды карабай койдук деп. Же болбосо карап туруп чыгарып бир жети канча чыгарып берген жок. Сиз массалык маалымат каражаттарынын бирине